Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Талас шаарынын жана Талас областынын жергиликтүү тургундары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарында ушул КамАЗдардын питагын билебиз. Ошол КамАЗдардын питагынан Бешташты көздөй кетип бараткан жолдон ушул туштан аз силерге экран аркылуу баардыгын видеого тартып чагылдырып берем. Сол тараптуу көздөй көчө бар. Ушул көчө менен болжолу менен ушул даңгыр жол менен 100-150 метр айдагандан кийин 22 сотукта жайгашкан жакшы там толук шарты менен ремонту менен үйүн ичиндеги эки чоң бокс менен бүгүнкү күндө сатка чыгып жатат. Экран аркылуу мен сиздерге бүт баарын чагылдырып берем. Алыстабаңыздар. Бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Баасы 70 000 АКШ доллар. Мына биз келип калдык. Сырттан эле келгенде ушундай варатасы менен толук түрдө пескаблок менен курчалган үй экен. Эшигин алдына киргенде эле аябай кенен экен. Бул жерден азыр нары үйдү көздөй барып эшин алып толук түрдө тартып беребиз. Бул жердин ээси байкебиз устачылык менен алектенет экен. Ушундай жакшы боз үйлөрдү темирден легкий конструкция менен баттан курулат турган ушундай темирлерди, боз үйлөрдү жана вараталарды ар кандай темирден устачылык жасайт экен байкебиз. Бул жактар ушундай цех экен. Ичин бардыгы утепленный. Үстү да жыгашталган, капталдары, дубалдары дагы жыгашталган. Ямасы менен жакшы чоң ушундай бокстар бар экен үйдүн өзүнүн ичинде. Бул тарабында тартып берели. Бул тарапта дагы ошондой эле бокс. Бул жерде болгону мельницанын немелери бар экен. Тегирмендер бар экен. Булдан соң чыккандан кийин эшигин алды көрүп атабыз. Эшигин алды аябай кенен экен. Толук түрдө бүт бардыгы эшигин алды цементтелген. Бул жактан жайкысын канал өтөт экен суу. Суу өтө коркунучтуу эмес дейт, жай эле агат дейт. Жайкысын эшин алдыда отуруп суунун шаракканын угуп отуруп эс алса болот экен. Үйдүн ичин тартып берейин сиздерге. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жерден кирип келгенде эле үйдүн ичинен бул жерге кире бериш. Үйдүн ичи аябай таза экен, аурасы жакшы экен туугандар. Киргенде эле сол тарапта ушундай санузел жайгашкан экен. Бул жерде аристон, стиральная машина, бүт бардыгы өзүнүн орду менен экен. Бул жакта душу да бар экен, туалети да жайгашкан экен. Бүт бардыгы бар экен туугандар. Ысык суу, мустак суу, паровой бүт ичине чейин отоплениясына чейин киргизилген экен. Мындан чыккан соң бул жерден киребештен нары мен сиздерге тартып берейин. Бул жер холл десектер болот, чакан кире бериш экен. Бул жерден башка бөлмөлөргө кирип кетсе болот. Бул оң тарапта кухня жайгашкан. Кухнянын ичи дагы толук түрдө ремонттолгон, терезелердин баары пластик. Бул жерден топка кетет экен, топка трехфазка плюс бул жерден көмүрү да жакшы болот. Плюс дополнительный бул жакта кладовка өзүнчө комната бар экен. Кладовканын да потолоктору бийик, аябай жакшы кенен чоң бөлмө экен. Кухнядан чыккан соң бул тарапта дагы спальный комната бар экен. Мен сиздерге спальныйдын ичин толугу менен тартып берейин. Бунун ичи дагы аябай таза, жакшы үй экен. Андан соң бул спальныйдан чыккандан кийин бул жакта чакан бөлмө бар экен, узун коридор, бирок коридордун ичинде да ушундай жакшы бир комната уголок бар экен. Бул тарапка киргенде бул жакта детский комната бар экен, чоң. Бул жерде азыр учурда кичинекей балдар уктап аткан экен, плюс спальня экен, ата-эненин спальнясы. Бул комнатадан чыккандан кийин бул жактан коридордон сол тарапка киргенде бул жактагы өзүнчө чоң зал десек болот, плюс спальня десек болот. Кыскасы бул комнатанын багытын каалагандай кылып өзгөртсө болот. Бул комнатанын өзүнүн ичинде дагы мындай душ, туалет толук түрдө шарт коюлуп жасалган экен. Азыр көп үйлөрдү эле көрүп атабыз, бирок көп үйлөрдүн ичинде баягы бир эле үйдүн ичинде ар бир спальныйда отдельный ванна, туалет кээде чанда кездешет. Бирок бул үйдө бар экен.
жакшы экен. Андан соң бул жагын зал экенин көрүп турабыз. Залдын ичи толук түрдө евро ремонттолгон. Обойлордун баардыгы натяжной потолок. Бүт баардыгы өзүнүн вкусу менен, табиети менен жасалган экен. Мага аябай жакты. Азыр мен сиздерге үйдөн сыртындагы жайгашкан летний кухняны тартып берейин, очоккананы тартып берейин. А сиздер болсо бул видеого лайк басып, комментарий жазып, кандайдыр бир кошумчаларыңыздар болсо айтып туруңуздар. Себеби биз сиздердин комментарийиңиздер менен баягы өзүбүздүн кемчиликтерибизди оңдоп, жакшы видео тартып чыгарууга, ар бир видеодон видеого аракет кылабыз. Мына мен сиздерге айтып бергендей эле ушул жакта летний кухня бар экен. Аябай жакшы салынган экен бул жагы дагы. Азыр мен сиздерге ичин чагылдырып берем. Бисмилла. Киргенде эле бул жерде очоккана экен. Очоккананда жакшы кирпичтен заманбап кылып, стильный дизайн менен салган экен. Андан соң бул жакка киргенде бул жерде чакан бөлмө. Биз баягы очоккана жагынан кирдик эшикке. Себеби бул жакка да өзүнчө доступ бар, эшиги бар. Бул жакта чоң зал бар экен. Жайкысын үйдөн ысыза бул жерде кенен эс алып, бул жерден шашлык, тамактын түрлөрүн жасап, эс алып отурганга аябай жакшы жер экен. Участокты өзүңүздөр байкагандай, участок аябай кенен 22 сотукта жайгашкан. Бул видео менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Эмки көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.